жалпы баарыбыз билебиз, өкмөт дагы мына эл дагы мыйзамсыз миграция менен күрөшүп келе жатат. Бирок ушул мыйзамсыз миграцияны мыйзамдаштырып алган фактыларды мына карап анализдеп чыктым да, ошол жөнүндө мен көңүлүңүзгө бургум келет. Тышкы эмгек миграциясынын ыйгарым укуктуу органы жыл сайын ушул тышкы эмгек мигранттарына биз квотаны бөлүп берет да, ошол квота жылдан жылга көбөйүп баратканы цифралар менен көрсөтүп кетейин. 2015 жылы 5720, 2016 жылы 9380, 17 жылы 11460, 18 жылы 14000 болуп жылдан жылга көбөйүп атат да. Бирок ошол эле кезде ошол кимдерге кайсы осолорго берилип атат деп текшерип келсек, жыл сайын осолорго жана жеке жактарга берилет экен да. Мисалы мен бирок ошол эле кезде мыйзамдын негизинде, тышкы эмгек миграциясы жөнүндөгү мыйзамдын негизинде 20% гана тышкы жарандар болуш керек да, башка элдин жарандары. Бирок мынакей карап көрсөңүздөр, мен бир нече осону атап кетейин. Осо Саншань Юань деген осодо квота 282 кишиге берилген, бирок фактически аларда социальный фондко отчислениясине бул айгинелейт да, канча киши дегени 30 эле киши көрсөтүлгөн да. Бул демек 20% эмес, деги эле такыр эле бул ошол жанакы сакталган эмес. Жана ошол жерде иштеген келген мигранттар булар жөн эле ошол Кыргызстанга тарап кетишкен да, бул осодо иштеген эмес. Дагы бир эки осону мен айтып кетейин. АЭЛ курулуш башка Central Asia Tin Company 62 квота берилсе 25 эле киши иштейт. Азыркы күндө Мурас синтези 56 квота берилсе 23 киши иштейт. Жана ушундай бир нече бир 30 да эле осону биз анализ кылганга жетиштик. Ошону тиешелүү комитетке протоколдук тапшырма берип, ошону тереңирээк изилдеп көрсөк, бул маселени карабасак болбойт да. Рахмат.